Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз кайрадан эле Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сары Колот айылындабыз. Бул Сары Колот айылынын Борбордук көчөсү. Сары Колоттун центриндеги мектептин маңдайында турабыз. Буюрса, бул чыгарылышта мектептин маңдайынан оңго кирген көчөдөн жогору чыкканда бейиттин жанында жайгашкан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул Сары Колоттун центри, мектептин жаны, бала бакчага, почтага, мечитке, поликлиникага баарына жакын жер. Биз азыркы көчө менен эле көтөрүлүп жогору чыктык. Мектептин жанында ылдый тарабында дагы бир көчө бар. Мына ушул ылдыйда көрүп турасыздар. Ушул көчө менен дагы кирсе болот. Сатыла турган үйгө кире турган негизги көчө ушул көчө болуп саналат. Мектептин эле маңдайынан кирсеңиздер болот. Шак чоң арыктан өткөндөн кийин оңго бурулуп киресиздер. Мына мындай 2 кабаттуу жаңы салынган үй көрүнүп турат. Ушул үй сатууга коюлуп жатат. Жалпы жер аянты 22 сотук. Буюрса, баарын биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул сатыла турган үйдүн ээсинин бир тууган иниси бул үйдү көрсөтүүгө мени менен кошо келди. Буюрса, толук сиздерге көрсөтүп, айтып деп түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Үйдүн узун туурасы канча? 11-ге 10 ушундай. Оңго 11. Оңго 11 сейсмопоезттери куюлган. Фундамент жердин ичине канча киргизилген? Фундамент неме кээ бир жери ушу 1,5 метрдей эле болуп калды. 1,5 метрдей болгон. Менин суроолорума так туура тез жооп бериңиз. Мен сизден суранам. Крышасын көрүп турасыздар. Оцинкованный тыныке менен жабылган, суу түтүктөрү коюлган, өстүрмөлөр ак тыныке менен жасалган, бүт эшик терезелери пластиктен жасалып, сырткы шыбагы гана калыптыр. Ал эми үйдүн ички шыбагы, электромонтажы, стяжкасы бүткөрүлгөн. Буюрса, толук бүткөрсөңүздөр, ушул үйдүн тургуну болуп, ал эми үй жайгашкан 20 сотук документальный, фактически кошумча 2 сотук, жалпы 22 сотук жер участкасынын ээси болосуздар. Анда баштадык. Бисмилла. Жүрүңүз. Үйдү биринчи көрүп чыгалы. Чек араны дагы түшүндүрүп коелу. Мына ушул теректер турган арыктан ылдый тарабы бүт сиздерге карайт экен да. Мына ал жагы талдар турат. Ошол талдардан, теректерден бери тарабы полностью ушул жер ээлерине, үй ээлерине карайт экен. Жокору жагычы мына теректер да сизге карайт. Ушул теректер бизге карайт. Теректер дагы сизге карайт. Түшүнүктүү. Үйдүн размерин сиздерге айттык. Мына ал жерге фундамент куюп коюп турсуз. Бул жер эмне болот план боюнча? Ошол машинага келип токтой турган место кылып, үстү арка болот. Кылып, сөрдү дагы коюп койсо болот. Навес болуп. Үйдүн алдындагы аянт болот экен. Буюрса, баары жакшы болот экен. Темир эшик коюлган. Көрүп турасыздар. Бронированный эшик. Электричество киргизилиптир, Учетчик кирген, документ. Учетчик да коюлуптур. Одна фазка экен. Документальный. Бисмилла. Сиздердин куттуу үйүңүздөргө кирип баратабыз. Бул биринчи киргендеги бөлмө прихожка. Сол тарапта бир терезе бар. Эгерде бул бөлмөдөн оңго бурулуп кире турган болсок, ортодогу холго киресиздер. Холдун аянты дагы чоң экен. Стяжка бардык бөлмөлөрдүкү фундамент толтурулуп, стяжкасы жасалган. Ичи шыбалган. Көрүп турасыздар. Электромонтаж жасалган. Монтажда проблема жок. Ал эми потолокту көрүп турасыздар. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу завод плитасы. Бардык бөлмөлөргө ушундай коюлган да. Бул холл болду. Биринчи кабаттагы холл. Эгерде сырттан киргенде сиздер холлго кирип эле оң жакты карасаңыздар, сырттан көрүндү, шестигранный формада чыккан, 3 терезе коюлган, пластик терезелер. Андан ары сиздер холлдон түз батыш тарапка, Кара Суу тарапка кире турган болсоңуздар, залга киресиздер. Бул мейманкана. Үйдүн бир тарабы, батыш тарабы чоң бөлмөгө айланып жасалган. Бул мейманкана болсо керек, Анан дымоход да коюлган. Дымоход да коюлган. Узуну канча, туурасы канча бул бөлмөнүн? Бул
9 ушундай ичи. 9. Узуну 9, туурасы 3,5 метр чыгат окшойт. 3,5 метр чыгат. 2 терезе коюлган. 2 терезе. Электромонтаж жасалган. Ал эми үстү көрүп турасыздар, бүт завод плитасы. Биз биринчи бөлмөнү көрсөттүк. Эми кайра холго чыгабыз. Мына бул холдо дагы мына жакта аянт бар экен. Бул жагы эмне болот? Бул жак лестница. Экинчи кабатка ушул жактан көтөрүлөбү, жакшы. Бирок мына жакты дагы толук көрсөтөлү. Эгерде холдон сиздер сол тарапка жүрүп, түз жүрө турган болсоңуздар, менимче санузел болсо керек мына бул бөлмө. Канализация, водоканалдын трубалары киргизилиптир. Бир форточка коюлуптур, чакан болгон санузел, ажаткана, кир жуучу жай, жуунуучу жай. Мына ушундай бөлмө. Паровой печка койсо болот, ошо. Паровой да койсо болот. Андан сол тарапка кире турган болсок, бул чакан бөлмө, туурасы 3 метр, узундугу 4 метр. Бул кухня болот. Электромонтажы жасалыптыр. Көрүп турасыздар, бүт точкаларга орундуктар коюлган. Чыгыш тарабында бир терезеси бар. Узун туурасын айттык, 3/4, 12 метр квадрат чыгат. Эми жанагы тепкич көтөрүлүп экинчи кабатка чыгат деген шестигранный форманын аянтын көрсөтүп коелу. Мына ушул жерден буюрса буралып, барып кайтма же болбосо буралып чыга турган тепкич жасалат. Аны сиздер келечекте өзүңүздөр жасатасыздар дагы экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып жашай бересиздер. Биз шаты менен чыгалы, экинчи кабатта жолугушабыз. Мынакей, биз шаты менен, тепкич менен, убактылуу тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыктык. Экинчи кабатка көтөрүлүп оңго бурулсаңыздар, бул экинчи кабаттагы холл. Биринчи кабаттагы эле холдун экинчи кабаттагы көчүрмөсү. Бул жерде дагы электро түйүн туташтырылган. Эмнелер бар? Интернеттин дагы кабели бар окшойт, бул жерде. Жана айтып аттыңыз беле? Интернеттин кабели, антеннанын кабели, бүт электромонтаж жасалыптыр. Бул жак эмне? Балкон болобу, эмне болот? Бул жагы ошо компьютер коюп алса болот. Компьютер коюп алса болот. Эми кичинекей балкон сыяктуу бөлмө экен. Кааласа кабинет кылат, кааласа намазкана кылат, кааласа компьютеркана кылат, өзү каалагандай пландаштырат. Сиздердин планыңыздар компьютеркана экен. Эгерде сиздер тепкич менен көтөрүлүп чыгып түз кире турган болсоңуздар, анда 3,5 5 размериндеги бир спальный бөлмөгө киресиздер. Бир тарабында, оң тарабында бир терезе, батыш тарабында бир терезе. Бул спальный, негизги спальный, жатак, уктоочу бөлмө болду. Эми анын жанында дагы бир бөлмө бар. Бул бөлмөнүн узун турасы 3,5 4. Бул балдардын жатак бөлмөсү. Экинчи спальный болду. Биринчи кабаттагы санузелден көрдүңүздөр, анын экинчи кабатта дагы бир көчүрмөсү бар. Жанагы жигит айткандай, биринчи кабаттагыны топка кылып, экинчи кабаттагысын сиздер санузел катары уюштуруп койсоңуздар, баары сонун болот буюрса. Дагы бир спальный бөлмө калды. Дагы бир спальный бөлмө бул чыгыш тарабында жайгашкан. Күнгөй бет, күн тийип турат. Балдар ушул бөлмөдө болгону жакшы. Балдар же кыздар бөлмөсү уктоочу бөлмө. Жыгаштарын көрүп турасыздар. Кандай жыгаштарды койгонсуздар? Бул жерде баары сасына карагай. Карагай жыгаштар. Жалаң карагай жыгаштарды жасатыпсыздар. Потолокту гана жасаш керек. Ичин шпатлевка кылып, обой жабыштырасыздар. Шыбалган, электромонтаж болгон. Полго болсо, фольганы салып эле сиздер сразу ламинатты бастырсаңыздар болот. Мынакей, биз үйдүн ички бөлмөлөрүн биринчи кабатты дагы, экинчи кабатты дагы толук көрсөтүп чыктык. Эми бактаракты жер аянтын толук түрдө көрсөтүп чыкканга аракет кылалы. Буюрса биздин канал менен чогуу болуп, ушул чыгарылыштар аягына чейин көрүп турууга аракет кылыңыздар. Бул жерге эмне? Честноге эгилгенби? Ооба. Честноге эгилген экен. Жаңы көчөттөрдү отургузган окшойсуздар, Эмне көчөттөр отургузулган? Шабдалы, алма, черешня бар окшойт арасында. Мына бул жакта теректер турат. Теректердин ортосунда зым тосмо бар экен. Ошол тосмодон бер жагы да, бир-эки катар теректер сиздерге карайт окшойт. Ал теректер калабы же кесилип кетилеби? Ошол жетилгенин кесилишет. Жетилгенин кесип алып кетесиз. Майдалары калат. Калганы калат деңиз. Ким үйдү алса. Мына жерден шак арык өткөнбү, чоң? Чоң арык.
Азыр суу бар да? Катта суу чоң арбы. Жакшы экен. Бирок жогору тарабынан дагы суу келеби, келбейби? Жогору жагында коңшу үйлөр Коңшу жагынан келет. бар. Таза суу. Таза суу кандай бул жерде? Таза суу кеңири. Таза суу кеңири. Жакшы, токтобойт. Токтобойт. Мынакей 20 сотук жер участкасы, кошумча 2 сотук, жалпы 22 сотук жер участкасы. Үйдүн батыш тарабы мына ушундай. Үйдүн сыртын келечекте сиздер толук декор кылып жасатып алсаңыздар, баары буюрса көңүлдөгүдөй болот. Бул жагы кайсы жерде? Мына чегара, Бул жагы мына сетка тосмодон окшойт, Бул жак эмнеге казылып тегизделген? Бул жакка да курулуш болобу эле? Бул жака место койгонбуз, ошо каалагандай, өзү каалагандай место кылып алса болот да, мындай жашаганга неме кылыпчы. Кошумча курулуш кылса болот. Курулуш кылса болот. Мен сизди түшүндүм. Кошумча курулуш кылса болот экен. Кааласаңыздар бул жакка кухня, кааласаңыздар летний кухня, кааласаңыздар сарай, баня, очоккана жана башка курулуштарды куруп жайгаштырып алсаңыздар болот экен. Бардык шарты бар. Электричество киргизилген 22 сотук жер участкасы. Дагы бир жолу кайталайм. Таза суу бар, агын суу бар. Мектепке жакын, бала бакчага жакын, мечитке жакын, поштага жакын. Сары Колоттун центриндеги сатыла турган үй. Жаңы салынган, бирок толук бүткөрүлө элек. Документи кандай? Документи бар. Бардыгы бар. Законный. Законный бар. Канча дейсиз сен баасыны? Мен баасын 2,5 миллион деп атабыз. 2,5 миллион деп атасыз. Кеми болобу? Кеми болот, келишим баада. Келишим баада. Баасы бул үйдүн 2,5 миллион сом. Сомго эле айтып атат. 2,5 миллионду сиздер нак эсептесеңиздер, азыркы мүнөттөн баштап үй сиздердики. Ойлонуп көрүңүздөр дагы, аракетти кылыңыздар. Сары Колот айылы өтө жашаганга ыңгайлуу, климаты жакшы. Кара сууга, базарга жакын. Эгерде ушул Сары Колоттун центринен сиздер Кара сууга, базарга бара турган болсоңуздар 12 километр, ал эми Ош-Бишкек трассасына чыга турган болсоңуздар 8 километр жол жүрөсүздөр. Жолдун ортосунда абдан жакшы айыл. Кара суу районуна карайт. Документин айттык, баарын айттык. Буюрса сиздерге жакса керек, жаккан болсо аракетиңиздерди кылсаңыздар болот. Мен телефон номерлерин жарыялайм. Варианты бар бекен, жок бекен? Варианты болот. Не вариант болот? Бишкектен үй болсо, квартира болсо, же Оштон үй болсо, квартира болсо, же унаа болсо сүйлөшөбүзбү? Бишкектен болсо, үй болсо сүйлөшөбүз. Бишкектен үй болсо сүйлөшөбүз. Анда ойлонуп көрүш керек экен. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, бул варианттар сиздерге макул келсе, сүйлөшүңүздөр, келишимди түзүңүздөр. 0554 50 кийинки номерлерди айтайын. Номерлерди сиздер оң кулак, сол кулак менен угуп, ручка кагаз алып жазып алыңыздар. 0553 60 61 79. Бул номерде WhatsApp түнүгүн иштейт. 0779 58 24 02. Мына ушул эки телефон номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар. Сары Колоттун центриндеги үйдү сатып алганга аракет кылыңыздар. Менден ыраазы болуңуздар. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биз кайттык.